Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. 23-июнь 2020 жылга карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 33 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 8 бейтап, Чүй областынан 12, Ош шаарынан 6, Нарын областынан 3, Жалал-Абад областынан 4 бейтап айыгып чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыгында тест болуп чыккан бейтаптарды биз ооруканадан чыгардык. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2054 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде тилекке каршы коронавирус инфекциясынан бир бейтап каза болду. Кыргыз түрк ооруканасынан 1964 жылкы туулган бейтап оорунун бүт аракеттердин жыйынтыгына карабай кече биологиялык өлүмгө каза болду. Жалпысынан республика боюнча 41 учур катталды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Саламаттык сактоо министрлигинин атынан ушул бейтаптын туугандарына көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. 2020 жылдын бүгүнкү 23-июна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 163 учуру катталды. Бишкек шаарында 94, Чүй областында 22, Ош шаарында 16, Ош областында 9, Нарын областында 7, Жалал-Абад областында 13, Баткен областында 1, Талас областында 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы саны 3519 жетти. Анын ичинде Жалал-Абад областында 246, Ош областында 351, Ош шаарында 378, Чүй областында 467, Бишкек шаарында 1242, Баткен областында 44, Нарын областында 457, Ысык-Көл областында 60, Талас областында 34 учур, Соль-Илецкий Россия Федерациясынан 119, 100 курсант жана 21 Кыргызстандын жарандары катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 22 кишини түздү. Анын ичинен Бишкек шаарынан 11, Чүй областынан 9, Ош шаарынан 2 медициналык кызматкер. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 604 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 2 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан 389 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Ооруканага жаткырылгандардын абалы боюнча бүгүнкү күндө стационарда 607 бейтап жатат. Анын ичинен 45-и оор абалда, 10 жандандыруу бөлүмүндө жатат. 174 бейтаптын абалы орто, канаттандырарлык 388. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 4520 жетти. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жактардын саны 14148 түздү.